Бул айылга келгениме 3 жыл болду. Мурун өзү 3-төн кызымын дебедимби? 3-төн кызымын. Көңүлекке турмушка чыкканмын. Көңүлекте 14 жыл иштедим. 14 жылда 6 балалуу болдум. Андан жолдошум көз келишпестиктен экөөбүздүн ой пикирибиз балким эки башка, спесибиз эки башка дегендей, балким тагдырдын буйругу деп ойлойм. Ошентип 2 жолго түшүп калдык. 6 бала азыр өзүмдө. 6 баланы тарбиялап жатамын. Ошо 6 балам менен үйдөн чыгып кетишке туура келди. Анан ошо 14 жылдан кийин үйдөн чыгып кеттим. 6 баламды алып, анан жумуш издеп, анан өзүмө ылайыктуу ушул жерде сааты көп, жумушу көп деп анан ушул жерге келип калдым. Тагдырдын буйругу. Анан 3 жылдан бери ушул жерде иштеп келем. Жакшы. Эмне себеп болду, билсек болобу Бактыгүлчү? Себеби көп. Бул бир эле мисалы жара сразу чыгып эле ириңишип кетпейт да. Жара ириңдеп барып анан кийин эң акыры жарылат го. Ошол сыяктуу бизде 14 жылда жарылып кетти да. 14 жылга чейин чынын айтсам энден кетти. Азыр эми биз 40ка чыгып калдык. Ойлоно турган, өзүбүздүн үстүбүздөн ойлоно турган мезгилге келдик. Мен азыр көп учурда ойлойм, өзүмдөн да кетти, жолдошумдан да кетти. Экөөбүздөн тең эле кетти деп ойлойм. Анан мен эң негизги себеби ушу экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз, экөөбүздүн эмне десем, бул дүйнөгө көз карашыбыз эки башка деп ойлодум. Себеби мени аябай кызганды ушул спести тандап, ушул спес менен иштеп, эми эрте келесиң, кеч келесиң, биздин жумушту билесиң, конкурс болот көбүнчөсү. Конкурс деген кеч бүтөт, мисалы областтык турунда болсо, көбүрөөк область боюнча келгенде дагы республикалык турда такыр барып жатыш керек болот. Ошол сыяктуу нерселерден чарчадыбы билбейм, экөөбүздүн урушубуз бара-бара көбөйүп, анан ушунун айынан болду деп ойлойм. Ооба, катташам. Бул 14 жыл деген көп жыл экен. 14 жаш деген көп эле убакыт экен деп ойлойм. Себеби бири-бирибизге мээримибиз түшүп калыптыр, бири-бирибизге эмгегибиз сиңиптир. Анын үстүнө эс тарткан малда барган да мен ал үйгө. Ошондуктанбы чоң ата чоң энеси менен дагы деле балдарым барып катташып турат, алып барып турам, алып келип турам, өзүм деле жамандык жакшылыкка катташам. Эң чоң уулум 2007, быйыл 11-ди бүтөт, азыр курста окутат. Кудай буйрса, баягы улуттук тесттен бюджетке өтүп берсең, мага чоң жардам дегенмин. Ошого туттуну окуйт балам. Өзү кайсыга кызыгат? Өзү азыр юрист болом деп атты эле. Азыр эми булардын ошондой жаш экен. Кайсыга өтсөм ошого окуйм деп калыптыр. Себеби ар кимден ар нерсени угат окшойт да. Азыр эми ошо кайсыга болсо дагы бюджетке өтөм деп ошо мага жардам кылгысы келип атат. Өзүңүз музыка жаатына жакын болгон үчүн үйдө ким балдарыңыздан музыкага? Балдарымдын бардыгы эле музыкага жакын. Себеби энеден өтөт деген дагы бир өзүнчө бир неме, ал дагы анан энеден өткөнү дагы анан баягы тарбиядан дагы деп ойлойм. Себеби мен кечке ыр жаттап ырды кое берсем, ошол мээсине сиңип калат экен. Анан мен күй жаттап кээде балдарды ойготуш үчүн күй ойноп ойготоюнчу ушуларды деп күй ойноп ойготом да. Же ошодонбу балдарымдын бардыгы комуз ойнойт. Кыздарым, эң кичинекей кыздарым 1-класс. Аларга да быйыл өрүк комуз алдым. Атап атай кичинекей комуз алдым өздөрүнө ылайык. 12 миңден 24 миңге анан эми башташты, үйрөтсөм болот окшойт. Өзү ниет кылып алдым, жакшы эле. Чыгармачылыкта жүргөн бир топ кыйын өзүңүз көрдүңүз дегендей, кыз балдар үчүн айрыкча. Чыгармачылыкта кетсе колдой белеңиз? Колдойт элем. Мен быйыл балам 11-класста өтпөйм, кызым 9-класста. 9-класс бүттү. 9-класс бүтүрүп, 10-11-де жөн эле жүрө бербей оку деп туруп, педучилищага тапшыртып койдум. Бирок ошону тапшыртып атканда да аябай кайсыга окуйсуң деп сурадым. Өзү бир чечимге келе албай койгондуктан педучилищага тапшыртып койдум. Анан кийин ойлодум,
аттең ошо өзүм эле спесимен тапшырып койбопмун деп себеби биздин тармакта адис аз да. Кайсыл жерде болсо проблема бизди чакырат, адис ушундай бизге адис керек. Мисалы ушул эле айылга садикке, мектепке чакырышат, бирок менин саатым өзүмө жетиштүү болгондуктан бара албайм. Кыз бала боюнча деген бул эми туура түшүнгөн үй бүлө болсо жакшы эле деп ойлойм. Мисалы мени деле эгер колдобой мен кайнатама ыраазычылык билдирип кетем. Кайнатам аябай колдогон. Кайнатам ушинтип колдоп, мен даже кирип алып, күй ойноп бересиңби, ырдап бересиңби деп суранган күндөрү болгон. Кирип отуруп бир ырдап, күй ойноп берсем ичип кеткен күндөрү болгон. Анан конкурстарга катышуу боюнча келип мындай конкурс бар экен десем, жолдошум жөнөтпөй койгон күндөрү болот да. Кайнатам өзү мен алып барам, чыга бер, ал айта берет деп туруп ээрчитип барган күндөрү болгон, ачык айтыш керек. Эгер кайнатам ошентип колдобосо, мен үйдө отурган эле, үйдө төрт ишти жууп, төрт төшөктү салып жыйнаган эле келин болот элем деп ойлойм. Аял киши артартуу болуш керекпи же негизи эле кандай аялдарды колдойсуз? Мен кандай аялдарды колдойм? Мен күчтүү аялдарды колдойм. Ошо үйдөгү төрт идишти жууп эле, чарчадым деп төшөктү салып эле, кайныта кайненин кызматынан чарчаган келиндер бар албетте. Көрүп эле жүрөбүз, интернеттен көрөбүз, кул коңшу дегенди көрөбүз, эжесиңди дегенди көрөбүз. Мен аларды колдобойм. Даже айтам. Баягы эмшиңдериң жок болсо, эмшиңде ыйлап не пайда дейт. Бул дагы ошо тагдырдан экен. Бул тагдыр ушу чыйралтып койт экен. Балким мен деле ошо үйдө төрт идишти жууп отуруп калганда, балким мен деле ошентип үч көрүнөт элем. Жок, бирок иштеген адам чыйрак болот. Ким иштесе өзүн карап жүрөт биринчиден. Үлгү болот, үйүнө деле үлгүрөт. Мен үйдөгү төрт идишти иш деп ойлобойм. Иш эмес ал. Аны туруп басып кетип атып жууп, чайкап, нары кетип атып жууп, кайра бери келип атып көмкөрүп коем. Ошо. Же жумуш тууралуу айтып калдыңыз Бактыгүл эже. Ошол студент кезде иштегенсизби же турмушка чыккандан кийин анан жумуш баштадыңызбы? Биздин малда азыр силердегидей, силерде азыр студент, силерде эрейин. Азыркы жаштарда жумуш өзү түштөн кийин иштеп, саара окуса түшкө чейин окуп, ушундай өздөрү багып аткан заман да азыр. Ошо жеңил заман. Бизде андай заман болгон эмес. Биз ата энебиздин эле мойнуна отуруп алганбыз. Түшкө чейин окуп, бирок бизде мына музыкальныйда антип түшкө чейин уктап, түштөн кийин окуп, түштөн кийин уктоо деген болгон эмес. Себеби түштөн кийин спецтерибизге барып, түнкү саат 12 чейин займес эткенбиз. Бизди түшүнгөн адам гана түшүнөт, эми угуп аткандар болсо. Анан биздин малда андай иштер болгон эмес. Мен турмушка 3-курсумда алып качып кеткен жолдошум. Биз деле индийский сүй менен баш кошконбуз. Алып качып кеткен. Жолдошум менден 2 жаш кичүү болгон. Сен кичүүсүң десем болбой алып качып кеткен. Сен кийин мен сенден биринчи каарып кетем деген сөздөрдү айтсам дагы ынаган эмес. Анан ошо алып качып кеткенден кийин барып кайнатам ошо как раз кайнатам менин спесиме аябай кызыгат экен. Кызыгып, мен келинимди мугалим кылышым керек деп сразу эле ошо барганда эле мектепке киргизген. 20 жашымда келин болдум. Жолдошум 18 жаш болчу, 11-де бүтүп эле үйлөндү. 20 жашымда иштедим. Ошол боюнча иштеп келе жатам. Жашоодон деги эле турмуштан эмне таап алдыңыз? Жашоодон мен эң биринчи айтарым, мен 6 байлык таптым. Кайсыл жерге барбагын, таксиге отурасыңбы, кафеде отурасыңбы. Жакында 20 жылдыкка барып келдим. Ал жерде деле сөздүн бардыгы биринчи байлык. Үйүң барбы, машинаң барбы, шкафың барбы, спальняң барбы дебейт экен. Эң биринчи эмне? Канча балаң бар дейт экен. Мен эң биринчи ошо 6 байлыгым бар. Ба жеткиз, алмаштыргыз. 2 уул, 4 кызым бар. Аллахыма шүгүр, ошо индийский сүйүү менен акыл эстүү балдарды бергенине шүгүр. Жолдошума деле нааразы эмесмин. Ошо 6 баланы белек кылып кетти. Ошо 6 баланы таптым деп айтам. Бактылуу болгула, баш кошкон 2 жаш деген сөз эми көп айтылат экен да. Бактылуулук деген сөз ошо баш кошкон 2 жашта көбүрөөк айтылат экен да. Жалгыз адамга
азыраак эле айтылат экен, өзү бата бергенде деле бактылуу бол деп айтылат кыз балдарга. Бирок ошо бактылууга 2 жаш деген ошо эки адам бактылуу дегенде эле баардыгы ойлойт экен. Мен деле ойлочумун, мойнума аламын. Ошо түгөйүң менен эле бактылуусуң. Жок, андай эмес экен. Көрсө, бактылуулук деген бул жүрөгүң тынч болсо, денең сак болсо, кылар ишиң бар болсо, балдарың жаныңда болсо, балдарыңдын баардыгы акыл эстүү, ден соолуктуу болсо, ушул бакыт экен деп атам. Менин эми кеңешим ушундай мага окшоп үй бүлөдөн жабыркаган аялдар болсо, эч качан жыгылбагыла, мен бактысыз болуп калдым дебегиле. Наоборот, мен бактылуумун. Аны да жакшылыкка жоруп туруп, балким менин жолумду тосуп жаткан чыгар. Мен балким эми мындан да күчтүү болуп чыгармын деп туруп, белди пышык байлап, ошол тапкан байлыктарыңды билимдүү кылыш үчүн, андан дагы мыкты жашаш үчүн, андан да бактылуу болуш үчүн алдыга карай умтула берүүсүнө кеңеш берем. Албетте, эми биринчи жолдошуңдан ажыраганда оңой эле жакшы бар деп койдум деп айтпайм. Эми анын аркасында дагы көп кыйынчылыктар бар. Ошондо өзүмчө наразы болуп, неге Бактыгүл деп койгондо анан неге депчи ушундай сөздөр болгон. Бирок андай эмес экен. Көрсө мени наоборот ошо бактылуулукка түртүп жаткан мезгил экен. Ошол мезгил мени бактылуулукка түртүп жаткан мезгил экен. Мен азыр дүйнөдөгү эң бактылуу энемин деп айта алам.